Балким ойлошуңар мүмкүн, мен түшүнүп турам, мен урушкандар да болот, али комментарийде ит жыгылыш болсо керек. Балким мен урушат, эми айлыктан башка эмне бар эле, айлыкта. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу туугандар, мен өткөн убада кылгандай эле бүгүн айлыкчылык жөнүндө сөз кылабыз. Бирок айлыкчылык жөнүндө сөз кылуудан мурда айлыкчылык эмне үчүн айлык алган адамдар жөнүндө эмне үчүн сөз кылабыз? Бул айлыкчылыктын кандай кесепети бар? Түздөн түз биздин турмушубузга, биздин бүгүнкү сенек абалыбызга тийгизген таасири жөнүндө сөз кылышыбыз керек. Айлык балким ойлошуңар мүмкүн, мен түшүнүп турам, мен урушкандар да болот, али комментарийде ит жыгылыш болсо керек. Али айта берип, мен өзүм 30 жылга жакын айлыкта иштеген адаммын. Ушу чоң айлыктарга чейин жеткенмин, жанагындан жыргаганыман, чындап айтканда, чоң айлыктарга жетип, бирок ишкерликке кеткен адаммын. Бул өзүнчө башка окуя. Бирок мен муну эмнеге айтып атам? Мен айлык алган адамдын психологиясын билем, сүйлөгөнгө бир аз укугум бар демекчимин. Балким мен урушат, эми айлыктан башка эмне бар эле, айлыкта. Мен айтам, бул бир кесепети, ушул айлыкчылыктын ой жүгүртүүдө чектелген бир кесепеттери бар. Ой жүгүртүүнү чектеген кесепеттери бар. Бирок айлыкчылык жөнүндө сөз кылаардан мурда, айлыкчылык деген сөз бул өзүнчө бир кубулуш пайда болду, айлыкчылык кубулушу. Мына ушул психологиялык кубулушту түшүндүрүш үчүн мен кул ээлөөчүлүк дооруна бир кайрылышты сунуш кылам. Кул ээлөө дооруна кулдардын абалы жана эркин адамдардын абалы жөнүндө сөз кылыш керек. Тарыхый бир мерчемде караңыздар. Аллах субханаху ва таала ар бир адамды энесинин жатынында жаратат. 9 ай бою. Эми атанын белинде жаратылыш жөнүндө өзүнчө сөз. Жаратканда да жөн жаратпайт. Адамдын бул жашоодо бактылуу болуусуна кереги тийген, бактылуу болуусун камсыз кыла турган өтө көп мүмкүнчүлүктөрү менен жаратат. Муну ушу мүмкүнчүлүктөрдүн бир тизмеси деп элестетиңиздер. Адамдын өтө көп мүмкүнчүлүктөрү бар бактылуу болуп жашоого. Анын көзү көрөт, кулагы угат, колу иштейт, буту басат, денеси дегендей, анын байланыштары, тууган уруктары, ырыскысы, күнүмдүк жашоонундагы кырдаалдардын бардыгы адамдын сапаттуу жашоосу үчүн, бактылуу болуп жашоосу үчүн зор өбөлгө түзөт. Жана аны камсыз кыла ала турган мүмкүнчүлүктөр берилет адамга. Эненин курсагында жаткан балага канча жаш жашайт? Ошо тагдыры жазылат. Өлчөм. Ошол өлчөмдө ал бактылуу болуусу үчүн эң айтканда зарыл болгон мүмкүнчүлүктөрдүн баарын Аллах Таала адамга берип жаратат. Экинчи адам ал деле ушундай, энесинин жатынында жатканда ага деле ажалы жазылды жана ажалы жеткенге чейинки бактылуу жашоосуна талап кылынган бүт мүмкүнчүлүктөрү менен камсыз кылынды. Экөө бирдей. Мүмкүнчүлүгү чектелген дегенде биз эмнени айтабыз? Мунжу адамдарды айтышыбыз мүмкүн. Мисалы кимдир биринин колу жок, же буту жок, же дагы бир жери чектелген, анын бир канча мүмкүнчүлүгү чектелген. Бирок бул анын башкалардан кем деген эмес. Аллах Таала ал жерин кем кылганы менен башка жерин кошушу мүмкүн. Башка жерин абзел кылышы мүмкүн. Тойс адамдардын бардыгы бактылуу болуу үчүн бирдей мүмкүнчүлүгү бар. Эркин адам өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн өзүнө иштетет. Өзүнүн бактылуулугу үчүн иштетет. Эркин адам. Жана мына ушул иштетүүсүнөн алган баалуулугун өзүнө жыргалуу үчүн иштетет. Эркин адам ушул. Кул адам өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн өзүнө иштете албайт. Кул өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн ээсине иштетет. Кул ээсине. Эмнеге? Анткени ал кул ээсинин мүлкү. Бул башка бирөөнүн мүлкү. Мунун мүмкүнчүлүгү кул ээсиники, өзүнүкү эмес. Бул өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн, эркин адам өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн өзүнө иштеткендиги өзүнө өзү маяна табат. Өзүнө өзү айлык табат. Ырыскысын өзүнө өзү табат. Аллахы берген ырыскысын өзү табат. Бул өзүнө өзү маяна таба албайт. Өзүнө өзү айлык таба албайт. Буга айлыкты кул ээси берет. Эмнеге? Себеби мунун мүмкүнчүлүктөрүн кул ээси алып койгондуктан, бул да бир жашаштык үчүн буга ал берет. Айлыкты. Айлыкчылык мына ушул. Ал мүмкүнчүлүктөрүн бирөөгө берет жана
Andan akça alат. То есть мүмкүнчүлүктөрүн сатат. Мүмкүнчүлүктөрүн сатат. Бирок канчага сатты? Муногу канча кубат кетирген болсо, ошол кубатына жараша маяны алат. Кубатына жараша. То есть курмандыгына жараша натыйжа алат. Булчу? Жок. Бул курмандыгына жараша албайт маянаны. Маянаны кул ээси берет. Бул өзүнүн бактылуулугу үчүн иштейт, бул ээсинин бактылуулугу үчүн иштейт. Кул мына ушундай. Мына ушул система Советтер Союзуна келди. Бүт адамдар мамлекеттин кулу. Бирдей кийинишет, бирдей ойлонушат. Эч ким өз алдынча өзүнүн кызыкчылыгы үчүн жашоого укугу жок. Балким бийликтеги кээ бир катмар, кээ бир нерселерде жеңилдиктерди колдонот, балким. Бирок жалпысынан бүт бардыгы мүмкүнчүлүктөрүн буларга мамлекеттин бакубаттуулугу үчүн берет жана мамлекет ага айлык төлөйт. Ошондуктан работа дейт. Раб деген сөздөн кулдун иши. Рабочая сила, кулдун күчү, рабочий, раб, кул деген сөз. Айлыкчылык психологиясы мына ушул. Агым маселеси бар. Агым деп коебуз. Мисалы үчүн бир токтун агымы, мына зым аркылуу ток агып келип атат. Ток, агым бар. Же суунун агымы бир нук менен агып келип атат. Ошондой эле ырыскынын да агымы бар. Муногу биздин кылган ишибизге жараша, муногу агым, ырыскынын агымы, мына ушул аралыктагы агым, ырыскынын агымы. Мына ушул ырыскынын агымы бизге Аллах субханаху ва таала тарабынан Куранда айтылып атат. Убакыттын бир бөлүгүндө тапсак болот. Мисалы үчүн адам 24 саат убактысы 3кө бөлүп карайлык. Ар бирин 8 сааттан карайбыз. Биринчи 8 саат биздин денебизге зарыл болгон иш. Денебиз укташы керек, эс алышы керек. Жана муногу 8 сааттын ичинде гана биз ырыскы таба алабыз. Аллах айтыр, күндүздү биз сиздерге мааш, айлык тапканга, маяна тапканга жараттык, түндү биз сиздерге уктаганга, эс алганга жараттык. А муногу ортодогу 8 саатты эмнеге жараттык? Муногу убакытты тейлеш үчүн. Кир жууйбуз, билим алабыз, үй бүлөбүз менен эс алабыз, үй бүлөбүздү карайбыз, огородду чабабыз, койчу, машинебизди карайбыз. Мына калган 8 саат муногу агым келе турган 8 саатты тейлейт. Бул 8 саат биздин денебизди тейлейт. Негизги биздин байлыгыбыз муногу 8 саат. Айлыкка иштеген адам бүгүнкү күндө мына ушул 8 саатын сатат. Адилеттүү сатабы? Жок. Адилетсиз сатат. 8 саатын берет. 8 сааттын ичинде акча келе турган бүт мүмкүнчүлүктөрүн берет. Иш ээсине. Айлыгы 20 000 сом. Керелден кечке идиш жууйт 5 000 сом. Кеде пол жууйт кечке. Бүтүндөй бир имаратты 4 000 сом. Бул адилеттүүбү? Жок, адилетсиз. Канча күч кетирди? Ошол эле имараттын ээси эч кандай күч кетирген жок, миллиондогон сомду алат. Эмнеге ал иш ээси, кул ээси? Маселе эмнеде? Аны бирөө зордоп ишке киргизип койду. Жок, өзү барды, өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн өзү сатты, өзү иш издеди. Бу жерден иш таппаса Россияга чыкты. Россияда бар бирөөгө сатты убактысын. Муногу өзүнө келе турган мүмкүнчүлүктөрдү иштетип, өзүнүн жыргалчылыгын камсыз кыла турган убакытта башка бардыгын өзү сатып ийди. Эмнеге? Себеби ал өзү ушундай ойлойт. Мен мүмкүнчүлүгүм акча таба албайм. Мен мүмкүнчүлүгүм чектелген. Мен колуман келбейт. Бизде Кыргызстанда бул мүмкүн эмес. Бизде бизнес кылыш үчүн акча керек деген ар түрдүү жалган сөздөр менен өзүнүн мүмкүнчүлүгүн өзү чектеген. Өтө көп адамдар өзүнүн мүмкүнчүлүгүн билбейт. Бизге тренингке келгендерде биз адамдардын мүмкүнчүлүгүн көрөбүз да, көрүп, "Сен мындай кылбайсың, мындай мүмкүнчүлүгүң бар экен." Өзү таң калат. Чын эле эмнеге кылбай атам мен ушуну? Кээ бирөө өзү ишенбейт, муну кылсаң сенин мүмкүнчүлүгүң бар ушуга. Койчу болбойт да. Ал байкуш көнүп калган. Бардык маселени акча, айлык чечет деп көнүп калган. Кээ бирлер муногу учурда
Акча жетпейт, алган айлыгы жетпейт. Дагы башка ишке кирет. Эмнеден дагы башка ишке кирет. Ал эмне болду десе, мынауга саткан убактысын дагы бир жолу сатып атат. Алдап атат. Мынаудан саткан 8 саатка алган айлыгын алдап, дагы башка жерден иш алат. Качып бекирип жүрүп. Кээ бирлер мынау убакытты үй бүлөсүнүн эсебинен, тууганлык менен болгон мамиленин эсебинен, өзүнүн ден соолугунун эсебинен ишке кирет дагы. Кээ бирлер уйкудан калып ишке кирет. Мунун баардыгы өзүнө болгон зулумдук. Эмнеге бүт бардыгынын себеби мына ушул чектелген ойлор менен гана. Менин колуман келбейт, муну мен билбейм, бизде мүмкүн эмес бул нерсе, бизде коррупция, беден ушундай жалган сөздөр менен. Жок, мунун баардыгы жалган. Айырмасы эмнеде? Эмнеге мына адам мүмкүнчүлүктөрүн билди, өзүнө иштетет, а бул эмнеге айлык издейт? Мен бардыгыңыздарга ушул суроону берем. Эмнеге? Эгер ушуга жооп тапсаңыздар, туугандар, айлыкчылык бул өзүңдү тирүүлөй көмгөн болуп эсептелет. Мен айтып аткан сөзүмдү билем. Азыр мен урушуп комментарийлердин баарында жазса керек. Өзүнү көмгөн деген сөздү мен дагы бир тасмаларыбызда муну айтып өтөм. Эмнеге адам өзүн тирүүлөй көмөт? Кантип тирүү жүргөн өлүк болсун? Реалдуулукта бар ушундай. Мен аны да бир күн айтып берем. Эмнеде маселе? Мына ушунун жообун жазыңыздар. Эмнеде бул көрүнүш, эмнеге мындай көрүнүш? Эмнеге бул өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн өзүн иштет, өзүнүкүнөн да ашыкча муногуну да ушул иштетет өзүнө. Акча берет да, булар болсо акчаны буга иштетет. Эмнеге? Мына ушуну мен комментарийде күтөм, бардыгыңыздардан жазыңыздар. Араңыздарда жакшы жооптор болсо, эгер жакшы жооптор болсо, мен тренингке акысыз чакырам иншаллах. Буга убада мен тренингке мүмкүнчүлүгүңүз болсо келип акысыз катышып кетесиз биздин семинарларга. Эмнеге? Мен билем, мени урушасыңар. Кээрлер айтат, Мактабек сен бар ишкер коюн деп атасың дейт. Мен айтам, ооба. Айтканың илайым ишке аштын, оозуңа май дейм. Илайым кыргыздын бардыгы ишкер болуп кетсин. Анда ким иштейт айлыкка? Давай башкаларды иштетебиз, орустарды иштетебиз. Башка элдерди иштетелик биз айлыкка. Алар бизди иштетип атпайбы? Карын күрөтүп атат, туалетин жуудуруп атат, идишин жуудуруп атат. Али газ күйгүзгөндө биле элек кыздарыбызды апарып иштетип атат. Эмнеге айлык берем сага деп атат. Биз деле ошентип чакырбайлы. Биз сенден да чоңураак айлык беребиз, келсең бияка деп. Еще биздин сколубуз бар. Бир жылда бир апарып субар түшүрүп келебиз деп. Болобу? Болот. Демек, суроо. Эмнеге муну башка бирөөгө айлыкка иштейт, а муну өзүнө иштейт? Эмнеге бул өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн билбейт? Эмнеге? Эмнеге өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн билбейт? Ушундай эле мүмкүнчүлүктөр бар, эмнеге билбейт? Жооп го, белек. Тирүүлөй жүрүп кантип өлүк болуп калыш керек? Ал жөнүндө кийин да сүйлөшөлү иншалла.